Кийинки сөз депутат Масабиров Талайбек Айтмаматов. Рахмат Асанасбек. Урматтуу депутаттар, урматтуу өкмөт мүчөлөрү. Эми негизи алда коллегалар суроо беришти. Эми Кубат Алиш айтты. Өкмөт жыйындар өтүрүп, селекторный жыйын өткөрүп, толук кышкы күз кышкыга даярдык бар деп 100% мен ишенелик, бирок кээ бир жерде мындай көйгөйлүү маселелер бар да Кубат Алиш. Менде Жалал электр станциясы бар да. Келсең мен сизге бир суроом бар эле да. Мен былтыр мен сизге айттым эле, Акманда 4 айыл боюнча 68 мамынчалар боюнча деп зымы жок, баланска койбой атасыңар. Ушу боюнча элдер кайрылдажмаа ушу жерге келип кетип атат да. Ушу маселе боюнча эмне деп айтып атат кесиңер. Биз бир гана электр энергияны сатабыз, баланска албайбыз, акчабыз жок деп айтып атсаңар. Мына былтыр эмнеде улуттук энергия холдингден кагаз келип атат. Сейдукумда 48 мамынча боюнча 2018 жылы 2 жана 3 кварталда аткарылат деп атат. Мен кимге ишенем? Кубат Алиш, 1 жыл өтүп атат. Азыр мында эме болуп калыптыр. Чырак свет деп коюптур. Билесизби ушундай? Чырак свет менен отурабыз деп. Чырак дегенди билесиз да? Чырак деген мындай күйгүзүп коюп отурушат. Бул көйгөйлүү маселени чечесиңерби же чечпейсиңерби? Мына 1 жыл убакыт болду. Бул кагаздар бизге берип аткан бул кагаз эмне кагаз? Жөн эле берип койгон кагазбы? Аткарылат деген мен түшүнүгүм боюнча 100% аткарылып, ошол жерге салбалар өткөрүлүп, зымда тартылып, баланска алынат деген. Мыйзам бар энергетиканың мыйзамда. Баланска алышыңар керек. Жергиликтүү бийликте ошол жерде отурган айыл өкмөттөн акча куруп атат, жан коңшуда 1,5 миңден 2 миң жергенче жашоочулар жашайт. Бул кайсы заман жашайт, эгер свет жок болсо? Же чырак менен жашаш керек да. Мен сизге мен былтыр ушул жерде мына бурчта отургансыз, мен ошондо суроо бергем. Сиз аткарасызбы деген мен аткарам деген. 1 жыл өтүнө, 1 жылдан кийин мына азыр күзгү кышкы даярдыкка биз азыр мына дагы келип отурабыз. Мына ушул боюнча мына мага бүгүн эле келип кагаздарды берип атат. Айтыңызчы өзүңүз оюңузду. Талайбек Айтматович, бул жерде биз тараптан азыр мисалы үчүн ошол мамынчалардын алып берген жерлерге биз жардам берип, линияларды куруп берип атабыз. Бул иш кагаздарына келгенде токтоп калып атат көп нерселер. Бул боюнча мен сизге дагы тактап, бул боюнча маалымат берем. Мына ошол электрик айтып атат, бизде эч кандай проблема жок, бүт куруп берди. Сиз болсо мына менде кагаздар турбайбы эмне жерде? Мен кимге ишенишим керек? Бул боюнча тактап маалымат берейин сизге. 20 секунд бергиле. Фотография. Мен сизден суранып кетем, ушуну өзүң көз өмүзгө алыңыз, мына Жалал электр станциясынын жетекчиси турат. Мен сизге кагазды берип коеюн. Аткарылат 3 мына сентябрда 3 квартал бүтүп атат 18 жылы. Айылдалар жазып атат, эмнеде эч кандай жумуш аткарылган жок деп. Мына Сейдукумда мына айтып атат. Ал азыр айтып атат, зымды тартып атабыз деп. Мен кимисине ишенейин? Жок, айыл жердеги мына жөнөкөй элдерге ишенишим керекпи же Жалал Абадтын электр станциясынын төрагасы сизге ишенейинби, директоруна? Бул боюнча Котокоч. Бул боюнча тактап маалымат берейин. Рахмат. Талбек, биз контролго алып, мына стенограмманы алып туруп биз план түзөбүз. Бул айтылган маселелер боюнча ошого киргизип туруп биз контролдоп берели. Рахмат. Кийинки сөз депутат Шайназаров Тынчтык Ыбрайымовичте. Рахмат, урматтуу төрага. Холдингдин төрагасы Абдыкадыровго суроо. Канча орун басарыңыз бар, алардын кесиптиги боюнча ким экендигин айтып койсоңуз? Аты жөнүндө айтып коюңуз. Азыркы убакта 2 орун басар бар. Бул болсо биринчиси эксплуатация техника багытындагы Нурлан Маткасымович Садыков. Бул болсо кесиби болсо инженер электрик, технический. Экинчи орун басар болсо Эсенбаева Бакыт Үсүнбековна деген, ал болсо кесиби болсо бул экономикалык жактагы багытты карайт. Экономикалык финансылык багыттагы. Анын кесиби болсо экономист. Ушул тармакта иштегенби? Иә. Энергетика тармагында иштегенби мурда зам болгучу? Нурлан Маткасымович энергетика тармагында иштеп келаткан да буга чейин. Буга чейин да мага чейин иштеген көп жыл илгери министерствода иштеген. Эсенбаевич? Эсенбаева энергетика тармагында иштебептир. Ошол холдингке келген. Кантип энергетиканы өнүктүрөсүңөр иштебесе бир күн дагы? Финансовый жагында, финансовый экономикалык багытта алып барат да. Ал кадр маселесин дагы чечет экен го. Кадр маселесин дагы алгара экен го. Негизи азыр замдар жок болгондугуна байланыштуу биз азыр обязанностьтардын баарын бөлүштүрүп алдык. Ошо кадр маселесин ошол кишиге табыштадык пока. Же менде бар да силердин перераспределениеңер. Азырынча.
Бул убактылуу, анткени да бир зам болсо бошоп кетип атат. Негизинен 4 зам бар да, туурабы? 4 зам бар болчу, мен келгенге чейин. Бир замды болсо кыскартууга кетиргенбиз. Негизи 3 зам болуш керек. Колуңузга ар бир айда канча айлык аласыз сиз изамдарыңыз? Колго тие турган сумманы айтыңыз мага. Колго тие турган сумма 80-90 миң. Ошонун тегерегинде да. Ал эмеге жараша да, ал начислениясына жараша болот. Андан да көп болушу мүмкүнбү? Андан көп болушу мүмкүн эмес. Мүмкүн. Октябрьды сурабайын бүт элек. Сентябрга канча алдыңыз колуңузга? Менде так маалымат бар да, ошого уят болуп калбаңыз да кийин. 100 миң алдым го. Мен да негизи карап көрөлү, канча алганымды. Ведомость боюнча. Баягы 40 миң дедиңиз. Анан эми урматтуу Кубатбек Алчиевич, урматтуу министрлер, жылдан жылга бир эле суроо окшош, суроолордун баардыгы, жооптор деле окшош. Мен Кубатбек Алчиевич сизден сурайын дегеним, баягы тест боюнча кылмыш иши козголуп, бир топ жетекчилер азыр камакта отурбайбы, жоопкерчиликке тартылып. Ошолорго айып угузулду да. Аларга мынандай зыян аныкталдыбы? Канча угузулду? И канча бүгүнкү күндө зыян өндүрүлдү мамлекетке? Маалымат барбы? Урматтуу Тоштук Ибраимович, бул боюнча менде азыр маалымат жок. Эгер неметсеңиз, биз сизге берип коелу, неметип. Бул жерде жокпу ГКМБнын өкүлү? Бизде жок. СМБ жок, чакырылган жок. Азыр кетишти келип, жана биз тийиштүү эместерди кет дегенден кийин чыгып кетишти да. Хорошо. Жакында массалык маалымат каражаттарын окуп калдым. Жалал Абад областындагы Аксы РЭСин кызматкерлери 2 ай айлыгын бербегендиги үчүн митингге чыгабыз деген ушундай бир ой болгон экен да. Ушул боюнча кандай маалымат бересиңер? Сиздер 100 миңден алып, анан алар айлыгын албайса кандай жумушка мамиле дейм да? Бизде жайкы мезгилде электр энергиянын келип түшүшү аз болгонуна байланыштуу биз зарплата ошондой болгон убагында. Биз эми азыр жойдук, азыр сентябрь айынын зарплатасы калды. Азыр жакынкы айларда бул зарплатаны да жоебуз, карызды. То есть сентябрь, октябрь төлөнө элек. Октябрь эми бүтүп атат, сентябрь айыныкы калды да. А эгерде алар саботаж кылып жумушка чыкпай, анан Аксы району светсиз калып, элибиз кайра тоңуп калбайбы? Жок, бул боюнча биз коллектив менен сүйлөшкөнбүз. Түшүндүрүү иштерин айтканбыз, түшүндүрүп. Жумушка болгон мамилени өзгөрткүлө. Себеби түздөн-түз сиздер жоопкерчиликтүүсүңөр. Мына көрдүңүздөр. Ошондуктан өзүңүздөрдүн айлыгыңыздарды 150 миң, 160 миң, 200 миңге чыгарбай, 10 секунд. Биринчи кызматкерлерге шарт түзгүлө. Анан муну Эсенбаева боюнча маселени карагыла. Ал швия. Кантип энергетикада реформаны өткөрөт. Уят да эми. Рахмат. Рахмат. 6-чы микрофон процедурный. Өнүгүү фракциясы депутат Жамалдинов. Урматтуу төрага, урматтуу Кубат Алчиевич. Азыр эле Энергия холдингдин жетекчиси мен суроо бергенде 40 миң алам деп жооп бердиле. Экинчи суроо берсе 80 миң дейт. Үчүнчүсүндө 100 миң деп атат. Бул кайсынысына иштесек болот? Мында жетекчилер биз кантип алып отурабыз мында жалганчылардычы бул жерде. Эгерде ушу жогорку кеңеште ушундай алдап аткан болсо, ал жакта кылып аткан иштерге дагы эле кыргыз эли кантип буга чыдайт? Эмне деген бул жооп? Ошондуктан урматтуу төрага, биз буну териштиребиз. Эгерде аягын азыр айтып атат, азыр маалыматтар келип атат мына телефонгочу. 168 миң алат деп атат бир айда. Биз токтомго кошуп кетели. Эгерде ушундай жетекчилер ушул жерге жогорку кеңешке келип алып, депутаттарды, өкмөттү алдап аткан болсо, бул кызмат ордуну карашыбыз керек биз мындайларды. Биз дагы Мындай жетекчилерден кандай иш күтсөк болот? Ошондуктан менин сунушум ошол, токтомго ушул кошуп кетебиз ушул пунктты.
Зиядин Исламович, мен да азыр ошо таң калып отурам азыркы сол немелерге, жоопторго. Биз буну сөзсүз түрдө карап туруп сизге дагы жыйынтыгын билдиребиз. Азыр тактоо иретинде жооп бересиңерби? Энергия холдинг. Жооп берейин. Мен айтканда айлыгым дегенде 40 миң деген айлык бул оклад. Окладка начисление болот. Мен бир күн келген жокмун энергетика. Ар бир тыйын үчүн жооп берем. Эгерде такталсаңар, ведомостторду ачып карагыла. Ар бир тыйында мен жооп берем, мен бекер акча алган жокмун. 33 жылдан бери энергетика иштейм. Бир тыйын урдаган жокмун, бир тыйын алган жокмун. Бекер иштеген жокмун мен. Мен деле кечирип коесуздар, эми жанагы 4-чү микрофон. Мен айтканым. Если тактасаңар, ведомости бар жазып. 4-чү микрофон. Урматтуу төрага, мен кечирим сурайм. Азыр мына запись деле болуп атат. Стенограммада деле бар. Нацэнерго холдингдин жетекчисинин оозунан чыккан сөзү боюнча мен жазып алдым да. Мына корпоративный управленияга 74 миллион сом алып атышат. 48 адам иштейт деди, өзү айтты. 74 миллиондон 49 миллиону айлыкка кетет деди. 49 миллионду 48 адамга бөлсө миллиондон ашып атабы жылына? Ошо эле. Өзүңүз айтып атасыз. Анан кийин азыр айтып атасыз, ар бир цифрага, мен цифрага күчтүмүн, каттуумун. Уят эми. Рахмат. Рахмат. Суроолорго өтөбүз. Кийинки сөз депутат Төрөбаев Бакыт Эргешевичте. Кубатбек Алчиевич, ОЗП боюнча сиз жооп бересизби өкмөттөн? Өкмөттө ОЗП боюнча республикалык штабтын башчысы менмин. Мен жооп берем. Эми суроо бербей эле бар жок тилер кышка даярсыңар, туурабы? Свет үзгүлтүккө учурабайт. Тестте көмүр бар. Буйруса. Көмүрдүн баасы буйруса дебең, точно. Сиз военный адамсыз, генералсыз сиз. Кыргызбыз, мусулманбыз, буйруса дейбиз да. Сөз жок, мусулман. Биз парламентте отурабыз. Жок, свет өчпөйт дегенде буйруса өчпөйт дейбиз да. Бар жокту сиз техниканы билесизби, Бакыт Эргешевич? Краткосрочный болушу мүмкүн. Кече деле мына погода бузулганда 17-18-inde Аксыдагын азырлай айтып өттүк. Жанагы дарактар жыгылып, үстүнө басып калды. Краткосрочный болот, бирок убагында ошого аракет кылып, элди светсиз, жылуусуз жок калтырбаганга. Кыргызстан боюнча сиз жооп бересиз. Колуңузга тийиш айлыгыңыз канча? Меникиби? Меники 42 миң. Анализ кылып коюңуз, колуңузга тийиш боюнча. Рахмат. Выработка канча общий Кыргызстанда электроэнергиянын? 10 миллион 9 миллион 10 миллиард 9 миллион 90 миллион 900 миллион киловатт. Потреблениечи? 9 айдын жыйынтыгы менен. 10 миллиард канча? 10 миллиард 900 миллион. Потребление канча? 9 айдын эмеси менен жыйынтыгы менен. Мен түшүнбөй калдым. Бул бир жылдыгын сурап атам мен, выработканы. Выработка болсо 14 миллион. Так, Кубатбек Алчиевич. Мен жооп берсем болот. Токтоп туруңуз азыр. Токтоп туруңуз. Конкретно суроо берилди. Муну мынакей Национальный энергетический холдингдин төрагасы уктап аткан жеринен ойготсоң айтыш керек эле, чыра айткандай болуш керек. Кубатбек Алчиевич болбойт да. Мына азыр мен байкап турабыз бардыгыбыз эле. Артынан карап сурап атат, же артындагылар туура эмес маалымат берип, депутаттын берген суроосуна так жооп бере албай атат. Мына депутаттар туура маселени көтөрдү жанатан бери. Кайсынысына ишенип калабыз? 10 миллиард деди, 14 миллиард деди, 9 миллиард деди, 9 ай деди, 10 ай деди. Болбойт мындай. Кандай даярдык, Кубатбек Алчиевич? Кайсы даярдык анда? Маалыматтар так болбосун. Биз башка нерсени сураган жокпуз. Нандын баасы канча деп сураган жокпуз. Биз кышкыга даярдык, күзгүгө даярдыктын болгон конкреттүү вопрос берилип атат. Дастан Арысбекович, по-моему, бул бир жылдык деген түшүнбөй калды окшойт. 9 айлыгын айтып атат да башында, анан кайра бир жылдык коңго атат. Негизинен кемчилик бар, анын оюңа. Эске алыңыздар, Кубатбек Алчиевич. Хорошо. 2017 жылдын выработкасы канча?
Электр станцияның жедегі сіз эле айтып коюңузчу, сиз опытный 14 миллиард 999 миллион. Среднесрочный прогнозда Адылбек Алиш өткөндө айткан, интернет окуп калдым. 15 миллиард 546 миллиард киловатты өндүрөбүз деп атат. 1,5 миллиард киловатты кайрадан табабыз? Выработка барбы? Дополнительный. Среднесрочный орто мөөнөттөгү прогнозду 2019-2001 жылда жазылып турат. 15 миллиард 500 миллион киловатты өндүрөбүз. 1,5 миллиард киловатты кайрадан табабыз? Негизи азыр кечирип коесуздар, мен толкунданып кеткен үчүн цифрларды жакшы жанагы айлыктарга кеткенде эме ол кеттим, толкунданып кеттим. Биз болсо азыр негизи выработка ошол 15 миллиардтын тегерегинде жылга болот. 15 миллиард 14,5 болот, 14. Негизи 15 миллиард бүтүп атабыз быйылкы выработканы. 1,5 миллиард выработканы азыр настоящий время 2010 жылдан бери генерация жок. Ожидаем сейчас генерацияны токтогул КС реконструкциясынан кийин 240 мегаватт кошулат 23 жылга чейин. Дагы Камбаратанын экинчи агрегаты кошулганда 120 мегаватт, анан еще плюс 30 мегаватт запертый мощность бар. Ошону күтүп атабыз да, 360 мегаватт мощностьты күтүп атабыз. Ожидаем. Эмне эсебинен? Ошол жаңы агрегаттарды киргизген эсебинен, кайсы акчадан? Азыр бул кредиттин эсебинен жана АБРдин кредити менен 3 фаза иштеп атат. Биринчи фаза завершение кетип атат. Эми кредит боюнча айтып коеюн. ТЭЦ Бишкек 386 миллион доллар алып атат. 666 мегаватт болчу, 300 киловатт, 386 мегаватт кошулуш керек эле, 966 мегаватт болуш керек эле. Бүгүндө 812 мегаватт болду. Туурабы? Туура. 156 мегаватт кошулду. 144 мегаватт каякта? Мына Кубатбек Алчиевич, кредитти дагы алып атканда конкретно кошумча мегаватты кошулганын дагы караш керек. Сизге суроо. Мына энергия холдинг боюнча аябай көп суроо берип атат да. Айтыңызчы, ушу энергия холдинг максаты, анан кийин мына туура түзүлгөнбү, туура эмес түзүлгөн? Анан мен сизге дагы сөзүм бар, айтып берейин. Рахмат. Энергия холдинг, азыр бул энергия холдинг маселеси өзгөр билгендей, могу ТЭЦтин залаккасы тигенинен баштады. Бирок эгер ТЭЦтин маселеси, ошо ТЭЦке түзүлгөн контракттардын баары тең, бул 2012 жылдан 2014-15 жылга чейин болгон нерсе да. Ошол жактан келип чыккан нерсе да. А холдинг болсо 16 жылы түзүлүптүр. Мен быйыл эле келдим холдингке. 16 жылы түзүлгөн январда и толук камдуу 17 жылы иштеди да. Иштеди. Значит, холдингтин түзүлгөн себеби 2015 жылы Совет оборудования чечим кабыл алган. Анткени 2015 жылы энергетика сектору эң начар абалга келип калганда, Токтогул КСде суу сакташында суу жок, экспорт, импорт электроэнергия потерялар 17%ке чыккан, убыток электроэнергия секторда 7,8 миллиард сомго жеткен. Ошонун эсебинен ондогон киши ойлонуп, мен издегенге караганда, бир нече токтом жазып, ошонун негизинде энергетика секторунун баягы илгеркиде, мисалы үчүн 97-98 жылы вертикалдуу бийлик болгон энергетикада, энергия холдинг болгон. Негизи энергия холдинг болгон. Ошонун энергия холдинг кесинде тартип бар болчу. И негизи ошо энергия секторунун өнүгүүсү бар болчу. 2015 жылга чейин ошол энергия сектору кыска жооп берсеңиз түшүнүктүү. Кыскача ошо энергия холдинг бул болсо азыркы дүйнө жүзүндөгү эң алдыңкы эме ыкмалардын бири да, ошол акционерлик обществолорду башкаруунун. Бир максатта, бир стратегия менен, бир финансылык баштап менен. Кошуп койгула. Туралайын, секретариат. Мен сизге айтып коеюн. Кыргыз энергия холдинг керек. Дайыма бул твердо тургула. Биринчи, единая система энергосистемада болуш керек деген ойдо болгон. Экинчи, штат раздутый бүгүнкү күндө. Ошону жок кылыш керек, 30%ка штатты. Ар бир электролордо туугандарын киргизип алган, сбытта туугандарын киргизип алган, мына ошол раздутый штат. Экинчи, капитальный вложение боюнча, тендердин өтүш боюнча баягы эле система иштеп келатат. Эски союздагы шаймандарды алып, кайра ошо складка коюп атышат. Менде бир топ папка бар. Ошо Кошуп койгула. кийинки маселе, мына Кыргыз газ өтүп кетти, Газпром. Газпромго арыз жазсаң, үйүңө газдап келип берет.
Эмне үчүн сиздер ошол саясат жүргүзбөйсүңөр? Арыз жаздым мен жаңы үйүмө, жаңы чекке, жаңы коңуштарга жазды электр энергияны апарып бергиле да элге. Жок, айыл өкмөт столбо койсун, айыл өкмөт линия курsun, айыл өкмөт тиги кылсын, бечара биздин элибиз кыйналып атат. Мына ошол саясат энергия холдингдин саясаты болчу. Ошону так билип алыңыз. Сүйлөштүкпү? Ийгилик каалайм энергетиктерге. Азыр жаңы Рахмат, Бактыгер Эркешевич. Кийинки сөз депутат Бакиров Мирлан Исакбековичте. Рахмат. Урматтуу Куатбек Аличевич, мен жана Танапис убагында айыл өкмөт баштары менен жолуктум. Трансформатор алып коюп атабыз, аны баланска өткөрүүдө маселе жаралып атат деп атат. Ошону бир адис айтып берсинчи, так процедурасын. Кандай учур мыйзамдуу болот, кандай учурда мыйзамсыз болот. Себеби стенограмманы мен айыл өкмөттөргө жөнөтөм. Бул жерде мен айтып коем мыйзам жагында. Мыйзам болсо бардыгынан бирдей жазылган. Эгерде бул трансформатор орнотулганда ким орнотту ошол трансформаторду? Орноткон подрядный организация бардык жоболордун негизинде ошол трансформаторду документально өткөзүп бериш керек. Же болсо ал подрядчик болсо ошол заказ берген адамга ошол трансформаторду толук кандуу документтер менен өткөзүп бериш керек. Эгерде трансформаторду куруп бирөө деген, эгерде энергия секторго өткөрөбүз десек, резко болсо, анда тиги мыйзам чегинде документтердин баары болуш керек. Ошо азыркы убакта болсо бесхозный сеттер пайда болду, көбүнчөсү линиялар курулат, трансформатор курулат, документи жок. Биз болсо ошолорду алганга ошо кыйынчылык болот да. Дээрлик ондогон километр линиялар, жүздөгөн трансформаторлор бесхозный болот да. Бул көйгөйлүү маселе, буну чечебиз бара-бара. Ошону кат жүзүндө айыл өкмөттөргө жөнөтүп түшүндүрмө берип коюңуздар. Жарайт. Экинчи химсек боюнча айтып кеттиңиз Куатбек Аличевич. 6 теги курулуп бүттү депчи. Бул ошол контракт келишимдин алкагында 386 миллиондун чегинде бүттүбү? Ооба, ошол мурунку кол коюлган келишимдин негизинде ошол сумманын ичинде 6 миллион доллар. Анда мындай, ошол келишим боюнча 32 айда бүтүш керек болчу. Бул былтыры бүтүп ачылды деп лентасын кесилген. 1 жыл убакыт өттү. Демек, контракт келишим аткарылган жок. Пеня 0,05% мен жаңылбасам. 70 миллион доллардын тегерегинде пеня күрөтүлдү азыр, эгерде контракты келишим сактасаңар. Ошону вооружение аласыңарбы? Биз изилдеп окуп көрөлүчү. Бул чын айтканда бул маселе турган жок эле бизде. Азыр айтып атасыз, биз карайлы, анан сизге дагы билдиребиз. Контрактта турат ал, караш кол коюлган бардыгы. Кийинки мындай бир заманбап жылуулуктун 1/3 бөлүгү адистердин айтышы боюнча бул жыртык тешиктен чатырдын үстүнөн кетет экен. Азыр заманбап пеналар жана башкалар чыгып атат. Мындай рекомендация кылдыңарбы бюджеттик мекемелерге? Муну колдоңула, тигини койгула деп. Атайын токтом менен бул жыл сайын өкмөттүн иш чарасы, анын ар бир мамлекеттик органда жасала турган жумуштардын иш планы жасалып чыгат, ошолорду аткарууга алынат. Бул жыл сайын берилүүчү көрсөтмө катары жылда жасала турган иш да. Быйыл да андай иштер жасалды. Анан кайсы мамлекеттик орган канчалык деңгээлде ошону туура аткара алды, кимде возможность болду деген маселе экинчи маселе да. Анан жылуулук боюнча сөзсүз түрдө ал иштер аткарылды. Ошо рекомендацияны да аткарылышын көзөмөлгө алыш керек.